Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын стратегия 2017 деп аталган өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн 2017 жылга чейинки кабыл алынган стратегиясынын алкагында энергетика секторун өнүктүрүү өлкөнүн энергетика жаатындагы көз карандысыздыгын, коопсуздугун камсыздоого багытталган иш аракеттердин алкагындагы аткарылган иштер туурасында сөз кылганы турабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Айбек Рысбекович, биз сөз кылып аткан стратегиянын алкагында ушул энергетика жаатында каралган максат милдеттерге кыскараак токтолсоңуз жана анын алкагында жасалган кайсы иштерди бүгүн атоого болот жыйынтыктуу деп? Жалпысынан улуттук өнүктүрүү стратегиясы боюнча энергетика тармагында 16 долбоор каралган болчу. Жалпысынан бүгүнкү күндө ушул 16 долбоордун ичинен 7 долбоору реализация болуп атат, ошо процессте жүрүп атат. Анын ичинен 2 долбоору бул токтотулган болчу, 3 долбоору толугу менен ишке ашырылып бүттү жана ошол ишке ашырылып бүткөн долбоорлордун ичинде бул бүгүнкү күндөгү өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул датка кемин аба чубалгысын куруу жана кемин подстанциясын куруу болуп каралган. Андан тышкары экинчи долбоор бул түндүктөгү аба чубалгыларын модернизациялоо жана датка подстанциясын куруу долбоору болуп каралган болчу. Ошондой эле ушул ак өргөдө жаңы 110 киловольттук подстанция куруу деп каралган болчу. Ошол долбоорлор мынакей 2014 жылы, 2015 жылы толугу менен ишке ашып, мынакей биз 2 жылдан бери кыштап ошол жабдыктарды колдонуп жатабыз. Мынакей көчөгүнү дагы бир долбоор ишке ашты. Ушу кыш бүтөөрү менен киргизип бүттүк. Бул Бишкек шаарындагы 2 подстанциянын толугу менен реконструкция болду. Бул Восточная жана Кызыл Аскер деген подстанциялар толугу менен реконструкция болуп, ошол жерде жаңы заманбап технологиядагы жабдыктар толугу менен коюлду жана ал арчада ушу Бишкекте 220 киловольттук аба чубалгысы ишке киргизилди. Мына бүгүнкү күнү ошол иштер толугу менен линия 3 күндөн бери атайындай чыңалуунун үстүндө турат. Иштетилип, биз ойлойбуз ушул линия келечекте бизге ушу Бишкектин ичиндеги ушу Бишкек менен Чүйдүн ортосундагы болгон ушул мурунку жүктөмдөрдүн баарын жеңилдетип, мындай өзүнүн энергетикадагы азыр режимдерин жеңилдетүүгө жана ушул электр энергиянын болгон сапатын жана жанагы надежностун жакшыртат деп. Сиз белгилеп өткөн иштердин арасындагы Бишкек шаардык жылуулук электр борбору өзгөчө орунда турат деп айтсак болот. Себеби бул түндүк бөлүктөгү ушул ири объект, ушул жерде кубаттуу электр энергиясын иштеп чыгат деген иштер жүрүп келген. Бирок ошентсе дагы мына стратегиялык документтердин ичинде жүрөт. Бул 2013 жылдардын көрсөткүчү боюнча 64%га чейин жабдуулары эскилиге жеткен, баягы алсырап калган учуру депчи. Анан Ош шаары менен Бишкек шаарынын электр энергиясы менен жабдылышына дагы улуттук стратегияда өзгөчө көңүл бурулгандыгын жакшы билебиз. Мына ушул жаатта аткарылып аткан иштердин катары деп биле турган болсок, анда ушул Бишкек жылуулук энергия борборунун модернизацияланышы кайсы маселелерди, өзөктүү делген маселелерди чечип бере алат? Туура маселе айтылып атат. Бишкек шаарынын жылуулук борбору салынып, бул стратегиялык маселе биринчиси. Себеби дегенде бизде бүт электр энергиянын баары тең бул кайра жаралануучу булактардан деп чыгат, же гидроресурстардан бул суу менен чыккан. Ошол эле Ат башы, Камбар ата 2, Токтогулдан ушу Үч Коргонго чейин болгон бүт электр энергия өндүрүлгөн бул гидростанцияларда өндүрүлүп чыгат. Ушул түндүктө болгон жалгыз бир электр өндүрүүчү булак бул Бишкек шаарынын жылуулук борбору каралган болчу. Ошол 61 жылы ишке киргенде кубаттуулугу 660 мегаватт деп каралган. Тилекке каршы ушул 50 жылдан өттү, мынакей 56 жыл болду. 56 жылдын ичинде бул дагы ар бир жабдыкка ушул эскиргени, баягы карыганы болот. 50 жыл өткөндөн кийин ушу эскилиги жетип, бизде мынакей жарым кубаттуулугу калган болчу. Жарым кубаттуулугу калып, мынакей бир 200 мегаваттын тегерегинде гана электр энергия өндүрүүгө мүмкүнчүлүк болуп жүрдү. Кийинчерээк муну дагы ремонттоп 300 мегаваттка чейин көтөрүлүп чыкты. Бирок мынакей элдин шарты оңолгону менен, элдин пайдалануусу көбөйгөнү менен ушул бүгүнкү болуп жаткан Бишкек шаарынын жылуулук борбору ушул бүгүнкү шартка
дал келбей калды. Элдин талабына дал келбей калып, ошондуктан ушу түндүктө дагы бир электр булагын куруу зарылчылык болуп келген. Ошондон улам 2013-жылы улуттук стратегиянын негизинде атайын каралып, ушу Бишкек шаарынын жылуулук борбору курулган. Бул биринчи ушу стратегиялык маселе. Коопсуздук маселеси, ушу түндүктөгү дагы бир ири электр энергия өндүрүүчү булактар болуп саналат. Бүгүнкү күнү жалпы кубаттуулугу курулуп бүткөндөн кийин 800 мегаваттын тегерегинде болот. Бул биринчи маселе. Экинчиси, ушул жылуулук борборун кургандан кийин биз ушул түндүктө кошумча электр энергия алабыз. Бул электр энергия мына жетишсиздиги болгон күндөр болду. Ушул биз кошуна мамлекеттерден импорт электр энергия алып жүргөн күндөр болду. Ушул импорт маселеси мынакей Бишкек шаарынын жылуулук борборун салып бүткөндөн кийин бул маселе жоюлат. Ошондо биз бүгүнкү негизги стратегиябыз бул импорттоону эмес, кайра электр энергияны экспорттоого алып келүү максатын көздөш керекпиз. Ушул эң бир чоң биздин алкак. Ушул ири долбоорду жакшы ишке киргизип алсак, келечекте мынакей сиз айтып кеткендей Ош шаарына дагы көңүл буруш керек. Ал жерде мынакей Ош шаарында көп жакшы иштер жасалды. Ошол жерде электр энергиянын сапаты боюнча, электр энергиянын туруктуулугу боюнча иштер жүргүзүлдү. Эми келечектеги дагы бир кадам ошо каржы булактарын аныктагандан кийин болсо, ушул Бишкек шаарынын, Бишкек эмес, Ош шаарынын жылуулук борборун кайра калыбына келтирүү маселеси. Сапаттык маселеси боюнча сөз кыла турган болсок, ар кандай жоромолдор бар. Ушул эле кытайлык айрым бир компаниялар менен иштешкен коңшуларыбыз ошол сапаттык маселелерден улам ушундай энергетикалык жылуулук энергия борборлорун ишин убактылуу токтоткон учурлар болду эле деген сыяктуу фактыларды келтирип, баягы күмөндүү ойлорду айтып жүргөндөр бар да. Сапатына ким жооптуу, канчалык ишенимдүү долбоор болду? Сапат маселеси боюнча токтолуп кете турган болсок, мынакей акыркы убакта дүйнө жүзүнүн жарымын ушул Кытай мамлекети куруп өздөштүрүп келе жатат. Дүйнөнүн кайсы бир булуң бурчуна барбайлык, ошол жерде эле мынакей гидроэлектростанциялар болобу, ошол эле ири аба чубалгылар болобу, ошол эле жылуулук борборлору болобу, бунун баары тең бүгүнкү күндө Кытайдын технологиясы менен мындай алдыга кетип баратат. Кытай ушул европалык баягы лицензиялардын негизинде өзүлөрү заманбап технологиялар менен бүгүнкү шартка ылайык келген жабдыктарды алып келип жатат. Бул иш боюнча бизде дагы көптөгөн суроолор болду. Ошондуктан атайын мамлекеттик куруу агенттиги боюнча дагы алардын адистери, атайын экологиялык жана техникалык инспекциянын адистери бул боюнча атайын техникалык көзөмөлдөө иштерин жүргүзүп жатат. Ал эми биз ойлойбуз, бул долбоор чоң долбоор, бул курулуп бүткөндөн кийин дагы өзүнүн атайын баягы эксплуатациялоо учурунда дагы Кытай тарап өзүнүн кепилдигин берет, кепилдигин берип алар карап турат. Ал эми бүгүнкү күндө караганда ошол курулуш иштери боюнча, темир баягы сборка боюнча, цемент куйган боюнча бул бүгүнкү күндө ачык көрүнүп турат, булардын сапаты өтө жогору экен. Ошол эле маалда мына 386 миллион долларлык долбоор деп эсептеп атабыз. Анан бул көлөм эмнеден улам алынган сумма? Анан мунун сарпталышы боюнча дагы маселелерди айтып келе жатат. Ушунча каражат канчалык деңгээлдеги өзүн актай турган, ишенимдүү натыйжа бере турган долбоорго жумшадык деген суроону койгондор. Өзү бул долбоор өтө оор долбоор болуп каралган. Башынан 3 этапка бөлүнгөн болчу. Биринчиси бул демонтаждоо иштери. Демонтаждоо болгондо ошол 14-15 жылдары өзүңүздөр билесиздер, бизге электр энергия жетишпей турган убакыт болчу. Ошондуктан Бишкек шаарынын жылуулук борбору 300 мегаваттан кем эмес кубаттуулукта ишти. Андан тышкары ушул Бишкек шаарынын тургундарына ысык сууну жана жылуулукту берүү каралган болчу. Ошону менен параллелдүү түрдө демонтаж иштерин жүргүзүү, бул канча ондон ашык жанакы буу казандарын баары тең бузуп чыгаруу. Андан кийин ошол жердеги баягы мурун болгон атайын трубалардын баарын, трассаларын өзгөртүү каралган болчу. Ал иш бүткөндөн кыска мөөнөттүн ичинде ушу трассаларын өзгөртүп, баары бузулган жерге жаңы ТЭЦти куруу каралган болчу. Ошол иштер мынакей бүгүнкү күнү айтсак болот, мунун баары тең артта калды деп, баары тең өткөздүк деп. Анан 386 миллион доллар боюнча бул дүйнөлүк практикада өзүнүн ар бир ГЭСтин да, ТЭЦтин да өзүнүн классикалык эсептери болот. Мисалы үчүн орто эсеп менен ушундай шаардын ичинде көмүрлөр менен келгенде бир
1000-ден 2000 долларга чейинки бул классикалык эсеп деп коет. Биздин жылуулук борборубуз бүгүнкү күндө эгер 300 мегаватт кошумча кубаттуулукту 386 миллион доллар менен алсак, анда ошо 1 киловаттына 1270 1280 доллардын тегерегинде болуп атат. Бул мындай төмөн баа деп айтсак болот. Ошол мындай. Анан кийин кандай курулду деп айтсак, өзү кредиттин шарты дагы баары тең бул өзүнүн дагы эл аралык стандарттар менен APC контракт деп каралган болчу, же болбосо биздин тил менен айтканда ушу под ключ деп баягы айтылган болчу. Ушу келип салып берип өткөзүү, эксплуатацияга киргизип туруп өткөзүп берүү, толугу менен куруп ошонун баары тең өткөзүп берүү деп ошол долбоор менен карап атат. Бул жерде эки чоң мындай рисктер бар да, эки чоң бар. Себеби дегенде эгерде алар куруучу үнөмдөп, мисалы үчүн арзаныраак, мисалы үчүн жабдык таап, мен мындай мисал катары айтып атам, таап алып келип, ошондо алар балким 1 миллион долларды эконом кылып алышы мүмкүн. Же тескерисинче ошол жабдыктары кымбат түшүп, ушу биздикинде өтө татаал долбоор болсо, анда кайра тескерисинче булар чыгашага туруп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул APC контракт деп айтып коет. Бүт ушул болгон рисктердин баарын подрядчик өзүнө алат. Дагы бир чоң талашты жаратканы бул кайсыл отун колдонот деген суроонун тегерегинде да. Баягы биз башында айтканда жергиликтүү көмүрдү колдонууга толугу менен өтүүнүн этабы ушул деп белгилеген элек. Акыркы мезгилдерде болсо мунун тегерегинде да ар кандай маалыматтар айтыла баштады. Кеше жакында эле парламентте ушул жааттагы сөз болгондо депутат Акылбек Жапаров дагы азыркы күнгө чейин бул жерде кайсы көмүр алынаарын чечелек деген маалыматты айтканын маалымат сайттары жазып жүрүшөт. Айрым бир эксперттер болсо ушул жылдан баштап 100% жергиликтүү көмүргө өтөбүз дешти эле, бирок баары бир эле биз азырынча толук өтө албайбыз деп сиздин оозуңуздан чыккан сөз катарында белгилеп жүрүшөт. Бул эки анжы ой, демек бул жерде дагы коррупциялык схемалар же болбосо бир түшүнбөстүктөр барбы деген суроону коюп атышат. Бул жерде эми ой экиге бөлүнөт экен. Жаңы курулган жылуулук борбору бул толугу менен Кыргыздын көмүрлөрүнө атайын даярдалып салынган болчу. Ал жерде ошо биздин көмүрлөрдүн шарттарына ылайык келет. Бул негизинен 3 отунга каралган болчу. Биринчиси бул көмүр, экинчиси газ, үчүнчүсү мазут. Же үчөөнү аралаштырып жага турган болгон ушундай комбинированный режимде каралган болчу. Бишкек шаарынын жылуулук борборуна быйылкы жылы ушул жаңы ишке киргизилген жылуулукту борборун биз 200 мегаваттка деп пландаштырып атабыз. 200 мегаваттка ошо болжол менен бизге жалпысынан бир 600 000 тоннанын тегерегинде көмүр кетет. Ошон үчүн 600 000 тонна тегерегинде биз өзүбүздүн көмүрлөрдү алабыз деп каралып жатат. Ал эми эски жылуулук борбору деле иштен чыккан жок. Ал жерде дагы биз 200 мегаваттын тегерегинде пландаштырып жатабыз. Ошо 150-200 мегаваттын тегерегинде ошол жерге баягы алар мурун кандай даярдык болсо Казакстандын көмүрлөрүнө ошол боюнча ал жер калат. Себеби дегенде биз аны бузган эмес, ошончо калат. Ал жерде баягы жылуулукту бериле турган негизги булак болуп саналат. Ошондон улам акыркы убакта ар кандай имиштер чыгып атат. Ошо биз кызыктарбыз же кызыктар эмеспиз дегенге. Өзүңөр жакшы билесиңер, бул жылуулук борборунун режими иштөө бул түздөн түз токтогул суу сактагычында баягы суунун толушу менен байланышкан. Канча суунун көлөмү ылдый болсо, ошончолук Бишкек шаарынын жылуулук борборунун кубаттуулугун ошончолук көбүрөөк колдонобуз. Канча суунун көлөмү өйдө болсо, жылуулук борборунда көмүрдүн санын азайтабыз. Себеби дегенде бул түздөн түз акча менен байланышкан маселе. Ошон үчүн быйылкы жылы мынакей ушу азыркы күндөгү болжолду алып, суунун келе турган болжолдорун алып, быйыл ушу суу боюнча жакшы шарттар түзүлө турганын эске алып, жылуулук борбору баягы өтө катуу жакпоого режим даярдап атабыз. Ошондон улам быйылкы жылы мынакей бир 60-40ка деген прогноз менен кетип атабыз. 60% бул Кыргызстандын көмүрү болуп, ал эми 40% бул баягы мурунку Казакстандын көмүрү болуп. Бирок жаңы салынган жылуулук борбору биз айталы бул 100% менен Кыргыздын көмүрлөрүнө ылайыкташтырылган. Ушул ишке киргизиле турган эки жаңы агрегат
коюлушу менен Бишкек жылуулук электр борбору толук кубаттуулукта мындан ары канча жылга чейин иштей тургандыгы эсептелди. Жана сиз айтып аткан жанагы азырынча Казакстандын көмүрү менен иштейт деген бөлүктөр жакын арада алмаштырылышы мүмкүнбү, же болбосо биз толугу менен ушул шартта дагы белгилүү бир мөөнөт иштете берсек болобу? Жаңы салынган станция дагы келечекте мына бир 30-40 жыл иштеп берет. Ал мынакей быйыл жакындан ишке мындай толугу менен киргизилип, ошондо эметебиз. Иште бир 30-40 жылдык мөөнөтү болот, Кудайым буйрса. Баары тең. Муну баары эми куруп бүткөндө бир күндө деле талкаласа болот, муну дагы 100 жыл деле колдонсо болот. Муну баары тең баягы туура эксплуатациялоо маселесинен каралган маселе да. Ошондой эле. Ал эми эски станция боюнча айтып кетсек, бул дагы албетте муну баары тең жаңыртыш керек, модернизациялоо иштерин жүргүзүш керек. Муну баары тең баягы акчага байланыштуу болот. Бирок келечекте биз экинчи тарабын дагы толугу менен жаңыртууга мажбур болобуз. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул боюнча дагы атайын пландарды иштеп чыгыш керек. Орто мөөнөттүк болобу, же мындай узак мөөнөттүк стратегияга киргизилип, ушул жылуулук борборунун бүгүнкү калган жарымын дагы жаңыртуу маселеси бүгүн болсо эртең туулат. Өлкөнүн экономикасын көтөрүп кете турган эң ири тармактардын бири да ушул энергетиканы карап атабыз. Анан аны өнүктүрүп кетүү, экспорттук потенциалын күчөтүү, Казамин долбоорунда татыктуу орунду ээлөө сыяктуу чоң максаттар дагы турат да. Бирок ошол эле маалда бизде мисалы Камбар ата биргеси боюнча өзүңүз жогоруда белгилеп кеткен жогорку нарын гэстер, Каскады, Кара Кече көмүр кенинде ушул жылуулук электр борборун куруу деген долбоор башталып келип, ал дагы баягы азыр тагдыры кандай болоорун так жообун ала албай жүргөн адамдар көп да. Ушундай шарттан алып караганда сиздин көз карашыңызда биздин энергетика секторунун келечеги эмнеде? Жана ушундай жылуулук электр борборуна оошубуз керекпи? Же болбосо баары бир эле баягы ири гэстердин жаатында каражат издеп ошолорду курушубуз керекпи? Эмнеде биз көрсөк болот келечеги? Негизинен энергетика тармагы бул өзү консервативдүү тармак. Бизде баягы абсолюттук белгилер каралган, чыңалуунун баягы өзүнүн стандарты боюнча 220 вольт, 5 ампер, 50 герц ошон баары тең каралган. Андан кийин бүгүнкү күндө мынакей дүйнө жүзү бир орунда турбай эле. Ошон үчүн биз дагы өзүбүздүн иш-чүчтө издениш керекпиз. Эң негизги багыт бул жана айтып кеткендей, ушу экспортко кайра өзүбүз багытыбызды улантып, негизги стратегия экспортту кайра калыбына алып келүү максаты. Эмне кылыш керекпиз? Биз жаңы курулуучу булактарды акча каржылоо булактарын таап туруп, инвестиция таап, биз куруу иштерин жүргүзүш керекпиз. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, Казамин долбоору деп, бул абдан ири долбоор жана ири базар ачылып жатат. Ушул Түндүк Азиядан Түштүк Азия мамлекеттерине ушул электр энергияны сатуу базары деп каралган болчу. Ал жерде ушул баасы дагы бир нече эсе кымбатыраак бүгүнкү биздин шарттарга караганда. Ушул андан кийин биз түндүктө дагы түштүктө дагы эки баягы балансты алып барыш керекпиз. Себеби дегенде баягы суудан көз каранды болуп калган үчүн ушунун баары түштүктө болуп атпайбы? Токтогул суу сактагычынан ылдый каскадтарга кеткенде ошондо мисалы үчүн бир жылы суу көп келет экен, бир жылы баягы суу аз келет экен. Ошондо биз көз каранды болуп калган учурларда бизге баягы стабилдүү ушул баягы жаратылыш шарттарынан, аба ырайынан көз карандысыз боло турган бул көмүр кеңин өндүрүү болгон үчүн ушул Кара Кече станциясын куруш керекпиз. Бул дагы келечектин түздөн түз бир максаты. Айбек Исбекович, сизге ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз Стратегия 2017 программасынын алкагында бүгүн өлкөбүздүн энергетика тармагындагы абал, улуттук стратегиянын алкагында каралган маселе, милдеттер жана ошол жаатта жасалган иштер, анын өзөктүү долбоорлору жөнүндө сиздерге маалымат бердик. Кийинки программада жолугушканча саламатта туруңуздар.